сүрөттөрдү карап силер чакан текст түзөсүңөр. Чакан текст түзүш үчүн силерге сөздөр берилет. Силер түзгөн тексттер демек кеме менен саякат, шторм, ачык асман, карышадай жашап, досу көлдүн үстү. Мына силер түзгөн чакан тексттер кайсы сөздөр болуш керек? Дал ошол сөздөр болуш керек. Силер түзгөнгө балдар, мен силерге түзгөнгө 2 мүнөт убакыт берем. 2 мүнөт убакытта түзүп бүтөбүз. Баштадык. Түзүп biz random türünde anlatayız. Kimden akıl çıksa, oşol okçudan sorayım. Bağır istiyoruz, oşol okçu aytır. Kaysı okçunun atı çıkıp belgisiniz. Neyse, anlatayız. O gelsin. Gel, o gelsin. Biz yüzümüz meyen kemige seyahatқа çıktık. Бирок биз ойлогондой асман ачык болбоду. Шторм башталды. Мени ата-энем канышадай сакташты. Асман ачылып, көлдүн үстү абдан боз жана тунук болду. Мен көлдө жаңы досторду таптым. Жакшы, азаматсың. Демек, биз балдар өзүбүз текст жаздык, ал эми менин саякатым деген даяр текстти окуйбуз, анан өзүбүздүн жазган текст менен салыштырабыз. Чын эле тексттеги сөз, силер тексттеги жана өзүңөр жазган тексттеги сөздөр бул текстте дагы даяр текстте дагы бар, а бирок мазмуну кандай экенин эми бирге аныктайбыз. Менин саякатым ким окуп берет? Ким окуйт? Мен деле окуйм. Көркөм эгерде калып туруп, балдардан тосуп ой, балдар карап окуйсуңар. Бир түнү аябай сонун түш көрдүм. Назик курбум экөөбүз саякатка жөнөп бара жатыптырбыз. Биз аябай кооз Филадельфия деген кемеге отуруп Австралияга жөнөптүрбүз. Мен дагы Назик дагы кемеге биринчи жолу түшүптүрбүз. Ал аябай чоң экен. Биз адегенде адашып каютага жол таппай жүргөнбүз. Ал кемеде бизден жана командадан башка кишилер жок болчу. Ошол үчүн Назик экөөбүз кудук канышадай жашап жүрдүк. Жакшы. Демек, кыз эмне көрүптүр? Түш көрүптүр, Ал өзүнүн кулбу кызы менен кайда барыптыр? Австралияга барыптыр, Жакшы. Эми биз тексттин уландысын окуйбуз. Ким окуп берет? Кел. Балдардан акыңды салбай, балдардан карап окуйсуң. Курбум экөөбүз бүт кемени айланып чыктык. Кеме бизди аябай таң калтырды. Кандай керемет! Кичинеде экөөбүз көпкө чейин океандын үстүн карап, палубада турганбыз. Аба ырайы аябай сонун болчу. Бир да жолу катуу шамал болуп, күн жаган жок. Жакшы, азаматсың. Эмне болуптур? Кана айтып берчи, өзүң түшүнгөнүңдү. Алар палубада жүргөндө палуба аябай чоң жана коз болуптур. Асман ачык болуптур жана жаан менен шторм болгон жок. Биздин өзүбүз жазган чакан текстте шторм болгон, болгон. Жакшы, азаматсың, отура кой. Тексттин уландысын андан ары улантып окуйбуз. Ким окуп берет?
көркөм, катуу үнү чыгарып дагы ким окуп берет? Кана? Балдардан чакырабыз, Ким келет? Нурсултанбы? Же Бекболбу? Ким келет? Кел, Бекбол. Bir күнү Австралияга жеттик. Таза аба, асман ачык, күн салкын. Бах, чиркин. Дагы эмне керек? Бирок Австралиянын тоолору биздин тоолорго окшоп кетти. Назик экөөбүз кайта ошол эле кемеге отуруп, үйгө келе жаткан шторм башталды. Эмне кыларыбызды билбей, курбум экөөбүз бири-бирибизди кучактап, аябай катуу ыйлап жатыптырбыз. Эмне болду? Эмне Бекбол? Булар Австралияга жетиптир. Бул текстин ушу бөлүмүн гана айтасыз. Эмне болду? Палубада турушкан да, жана Австралияга барып. Анан эмне болду? Австралияга барып эле барган жеринен шторм башталып кетиптир. Кыздар аябай коркконунан бири-бирин кучактап ыйлашты. Алдынча окуйбуз. Тексттин аягы эмне болуп кетиптир? Ар бириңер өзүңөр окуп чыккылачы. Күтпөгөн жерден мени бирөө колуман тартты. Көрсө эжел мени ойготуп жатыптыр. Анткени окууга жөнөшүм керек болчу. Мен түшүмдү такыр унута албай койдум. Кап, анын түш болуп калганын айтсам, эмне болупту? Көрсө, Кыздын түшү ал түш болуп. жакшы. Эми балдар, ушул суроо текст боюнча суроолор даярдалган. Кайдай суроо келет, ал дагы билбейбиз. Азыр силерге суроолорду тандап берет. Кол көтөрүп, ким суроонун жообун билсе, кол көтөрүп жооп беребиз. Барганын түшкөнбү? Азан айтсын. Билгендер кол көтөрөбүз. Балдар активдүү отурабыз. Сен өтө бактылуу окуучусуң, сага суроо жок. Баарыбыз кол көтөрүп албайбы? Анткени баарыңар бактылуусуңар, Кийинки суроону аныктайбыз. Аңгеменин каармандарына мүнөздөмө бергиле. Аңгемеде канча каарман бар? 2 каарман бар. Биз 2 каарманга тең мүнөздөмө бере алабызбы? Жок. А биз кимге мүнөздөмө бере алабыз? Кызга. Кана кызды анда ким мүнөздөмө берет? Ал кандай кыз экен? Кыз кандай кыз экен? Назик кыз экен. Же Назик кыздын атыбы? Ал курбусунун атыбы? Кимдин аты? Ошондо кызга мүнөздөмө беребиз. Кандай кыз? Кыялкеч кыз деп ойлойсуңар. Жерден кызды кыялкеч деген сөздү айтып, кийинки биздин тапшырмага багыт алабыз. Кийинки мен силерге даярдаган тапшырмада балдар, мына ушул кыздын кыялкеч же кыялкеч эмес экендигин толугар менен далилдеп бересиңер. Менин оюмча бул кыз кыялкеч, анткени тексттен бир сүйлөмдү келтиресиңер. Же кыялкеч эмес, анткени тексттен факт келтиресиңер, далилдейсиңер өзүңөрдүн. Кыялкеч деген топ кыялкеч деген, кыялкеч эмес деген топ кыялкеч эмес деген кыздын далилдеп бересиңер. Ал үчүн мен силерди 2 топко бөлөм балдар. 2 топтон атыбызды кайсы жерден кимибиз өзүбүздүн атыбызды көрүп атсак, ошол топко отура калабыз. Кана, 1-чи топ. Биз ушул эле текст боюнча алган билимиңерди андан ары бышыктоо
tekşerүү üçün testtік tapşırmаны alırız. Testtік tapşırmаны biz biliriz balları. Atayın ne bu? Atayın testin araqçası. Men sizlerge testtік tapşırmaları beni koşa berem. Sizler belirleysiniz. Anan kim qaysı okuçu teksti qanchalik düşüngönü men sizlerge davo tekşerip alamiz. Balo kriterileri var mı da? Balo kriterileri menen kança bal alsalar, mına ошол baldın negizinde büyükü sabakta algan bağlardın жыйынтыгы чыгат. Бирок тест менен гана чектелбейбиz. Класста, сабакта ОЗ2 жазуу түрүндө топ аркылуу ким активдүү катышкан болсо, мына ошол окуучулардын баасы жогорулатылат же кемитилет. Sizler endi testtік tapşırmаны аткарганга балдар, мен sizlerge 2 minut'a vakit berip 2 minutun içinde atkарып өтөбүз.